Салам достор, грин карт алган деле, виза алган деле, Мексика аркылуу келген деле. Chicago as a city, is it so dangerous or is it safety? Can you just answer this question? Белгилүү фильм Гарри Поттер сыяктуу кинолорду көргөнсүз да. Команда болчу, группа болуп, ушундай бир чоң аудиторияларда, ушундай бөлүк чөрлө. Ушул фасолдун жанына сүрөккө түшүп жибергендерин. Ал жерде марихуананы как биз пияз, картошка саткандай эле сата беришет туугандар. Чикаго шаарында тазалык өзүңүздөр көрүп тургандай таптаза. Мына достор, азыр биз метрого отурдук. Монда иттер менен да жүрүшөт экен. Бул эмнеге? Бул коопсуздукту сактоо. 6-күнү келгендиктен адамдар аябай көп. Ар жылы, ар кышында сүйүп көргөн тасмаңар бул Один дома тасмасы. Достор, сизде жол правасы бар, бирок башка компаниялар опытың жок деп албай жатабы? Анда биз сизди Мыктыбек экспресс компаниясына чакырабыз. Биздин компанияга жаңы кошулган айдоочуларга 80% төлөп, жаңы тракторду алып беребиз. Айда жылас. Кырсык Кашкабаттын ортосуна дегендей, трагыңыз бузулуп калса, кайсы штатта болбосун, биздин компания жолго таштабай оңдоп берет. Андыктан ар бириңиздерди биздин компанияга чакырабыз. Биз менен бирге байыңыз. Бүгүн бизде өзгөчө чыгарылыш Кыргызстандын 9-областы болуп калган сыяктуу Америкадагы кыргыздар эң көп жашаган шаар Чикаго шаары болмокчу. Чикаго шаарындагы эмне өзгөчөлүктөр бар? Чикаго шаарына эмнеге кыргыздар көп жашашат? Эмнеси менен өзүнө тартып турат деген сыяктуу суроолорго жооп беребиз. Чикагонун тарыхы боюнча жана ошондой эле бул жакта кооптуу шаарлар боюнча дагы алдыдагы мүнөттөрдө көрө аласыздар. Анда эмесе кеттик. Чикаго шаары Америкадагы чоңдугу боюнча Лос-Анджелестен кийинки 5-чи шаар болуп 1837-жылы түзүлүп, 19-кылымдагы эң өнүккөн шаарлардын бири болгон. 1871-жылдагы өлтөн улам шаардын дээрлик көп бөлүгү өрттөнүп, 100 миңдеген адам үйсүз калган. Шаардын баардык күчүн кайра курууга жумшап, 30 жылдан кийин 1900-жылы дүйнөдөгү эң чоң 5 шаардын катарына кирген. Чикагонун архитектурасы Американын архитектурасына тарыхый өзгөрүү берген. Дүйнөдөгү эң алгачкы темир каркастан имарат Чикаго шаарында курулган. Ал камсыздандыруу компаниясынын имараты 1974-жылы курулган Wills Tower имараты дүйнөдөгү эң бийик имараты болгон. Жана бул рекордду 25 жыл бою сактаган. Ал эми азыркы учурда бийиктиги боюнча дүйнөдө 25-орунда турат. Достор, Чикаго шаары Мичиган көлүнүн жанында жайгашкан. Негизи Чикагода бир жайлуудой погода. Чикаго шаарында бир туруп эле шамал болуп, аябай жамгыр жаасап, бир туруп эле күн тийип, ушундай кулуштар аябай көп болуп турат. Анан Чикагонун ушу Мичиган көлү буда таза, жана тузсуз суу да. Анан буга жай мезгилиндеринде аябай жандарына моундай жерлерде аябай толуп калат адамдарчы. Анан бул тузсуз суу буда балыкты да көп кармашат туугандар. Анан болсо Чикаго шаарында эң эле негизги мындай символ деп Чикаго Мичиган көлүнө түшүп, атайын ушуга көлгө түшүп кетиш үчүн дагы башка штаттан адамдар келишет. Достор, Чикаго боюнча видео тартып жатып, айтып берип жатып, ушул нерсени айтпай коюуга, кошпой коюуга болбосо керек. Бул эмне десеңер, ар жылы, ар кышында сүйүп көргөн тасмаңар бул Один дома тасмасы. Мен кичинекей кезимде ушул Кевин тасмасын көргөндө аябай кыялданчумун. Кыргызстан менен Американы салыштырып, ушундай болсо экен деген сыяктуу нерселерчи. Бирок таптакыр Американын жолдору, ошо кинодогу нерселер бул жерде жок. Бул жолдор, башкалар, Америка, ошо Кевин болсо магазинден сүт алып, башка алып жүргөн нерселер, бирок бул жер, бул район таптакыр андай эмес. Они что, вернулись? Из Парижа? Ошого эле шайкеш кызыктуу факт, Один дома тасмасынын ички съемкалары башка жакта болгон. Жергиликтүү спорт залдарда, мектептерде болгон. Негизги сырткы көрүнүшү ушул фасады жөн эле баягындай түз болуп турганда, сырткы Один дома дегенде эле ушул үйдү эске салабыз биз. Ушунун ичинде болгон экен, баягы краска менен тиги бомуштар турган деген сыяктуучу. Бирок негизгиси ичинде съемкалар болгон эмес, башка жакта болгон. Үйдөгүлөр, достор, аэропорттон узатып жатып, досум, Американын кайсы шаарына баратасың десе, биздикилер ойлонбой туруп эле Чикаго шаары деп жатышат. Эмне үчүн?
кыргыздар Чикаго шаарын эмне үчүн тандашат? Бардыгы эле грин карт алганы деле, виза алганы деле, Мексика аркылуу келгени деле Чикагого келишет. Ал эми биринчи эле мисалы айта кетчү нерсе, Чикаго шаары демократиялуу штат болуп эсептелет. Жана ошондой эле мисалы бала бакчага берүү, мектепке берүү бул жакта мындай өтө деле кыйынчылык жаратпайт. Ошол үчүн дагы кыргыздар Иллиной Чикаго шаарын тандашат. Анан айта кетчү нерсе, Мексика аркылуу келгендер документтерин биринчиден алуу, башка алуу, же болбосо бир пособие алуу деген нерселерди бул жактан жеңилирээк алышат. Анан эң негизги эле нерсе биздин Чикаго шаарындагы көп мекендештер болгону, мисалы мен келдим, досум бул жакта, таанышым бул жакта, ошолор дагы ошол үчүн дагы общество үчүн дагы кетишпейт. Бул жакта өзүбүздүн кухнялар, өзүбүздүн бир тамак аштар, оюн зооктор уюштурулуп турат. Ошол үчүн дагы биздин Чикагодан кыргыздар кетпеген себеби дагы бирден бир ошол. Достор, Чикаго шаары ушундай бир ийгиликтерге, ушундай бир жетишкендиктерге жетип жаткандыгы албетте бул билим берүү системасы, билим берүүнүн сапаты жогору экендиги билинип турат, көрүнүп турат. Чикаго шаарында ушундай бир студент шаарчасы бар. Ошол жака барып дагы биз сиздерге жеринен кандай университеттер бар, жана ошондой эле кандай жатаканада жашашат, сыртынан бир канча бир аз көрсөтүп бергенге аракет кылып көрөлү. Анда эмесе кеттик. Достор, мынакей айтылган жерге да келдик. Бул жака келгенден кийин мен өзүмдүн студенттик мезгилимде, студенттик кездеги бир престиж студенттик кезинде эстеп кеттим. Бул жакта негизи азыр биз сиздерге да кене тааныштырып беребиз. Азыр бул келдик, университеттердин кампустары жайгашкан. Аркада көрүнүп тургандай эле дуалдагы бир чырмоок деп коебуз биз, ошол сыяктуу нерселер жайгашып турат. Бул жакта да көрсөтсөңүз, бул жакта курулуш иштери жүрүп жатыптыр. Бул зданиянын, бул билдингдин дагы артындагы жайгашкан ушундай нерселери көзгө урунат экен биринчи элечи. Бул жактан киргенде баягы биздин Кыргызстандагы университеттердин жатаканаларында эле бир отургучтар жана ошондой эле бир чоңдугу аябай чоң. Мисалы, караңыздар. Бул жакта бир өзүнчө билдинг, бул жакта бир болсо өзүнчө билдинг. Ушундай бир чоң жерде студенттер билим алып жатышат. Бул жерде имараттардын курулушуна көңүл бурсаңыздар, чындыгында эле илгерки 19-кылымга таандык имараттар, бирок азыркы убакка чейин ушундай бир жакшы пайдаланып, азыркы учурда дагы бир башкача стиль менен мындай студенттер окуп жатышат да, ушундай билим, жогорку билим алып жатышат. Бул да бир философия деп коембу, же бир дизайн деп коембу, ошондой бир башкача бир көз кубанта турган жумуш деп эсептейм да. Караңыздар, чоңдугун. Студент дагы окууга тапшырып, дагы университетке тапшырып, дагы окугум келип кетти тургандар. Достор, бул жерде бул Чикаго шаарынын бир канча университеттери бар, бирок биз бирөөсүн эле көрсөтүп берип атабыз. Негизи эле ушундай шартта, ушундай бир тазалыкта билим эле алгың келе берет да. Ушундай тазалыкта, ушундай шартта мен өзүм дагы студент болуп, дагы студент бир окууга тапшыргым келип кетти тургандар чындыгында. Ооба достор, белгилүү болгондой, бул имараттар сиздерди бир жаштык мезгилге кайтарышы мүмкүн. Белгилүү фильм Гарри Поттер сыяктуу кинолорду көргөнсүз да, ошолорго окшоп бир өзүнчө бир башкача абар берип турат экен. Достор, биз азыр университеттин ичине кирдик. Ичиндеги жымжырт, бака-шака студенттер жок. Бирок сиздерге бир аз болсо дагы аудиторияларды тааныштырып бергенге аракет кылалы. Ушундай бир чоң залдар, лекционный залдар. Буну болсо кийим искусствону жасап койгон. Ушундай туугандар, бул бизде как Осмонкуловдагы, советскийдагы Осмонкулов библиотекасы бар, китепканасы, ошол сыяктуу экен. Аябай жымжырт, элдин баардыгы тынч сабактарын аткарып жатышат. Бул жерде болсо ар бир команда болчу, группа болуп, ушундай бир чоң аудиторияларда, ушундай бөлүк-бөлүкчөлүү келип окуп, сабакка даярдансаң болот экен. Окей. Столдор дагы бир адамга отурганга, сабак кылганга абдан ыңгайлуу экен. Бул жерде болсо студенттерге жарнамалар, башкалар илинип турат экен.
Мынакей. Кайсыл числода эмнелер болот бардыгы көрүнүп турат. Жана ошондой эле бул жакта болсо студенттердин ашканасы. Ашканасында бир катар барып коелу. Okay, let's go. Достор, көрдүңүздөр, Америкадагы студенттерге шарттарды жана ошондой эле университеттердин абалдарын көрдүңүздөр. Ушул эле университеттер Кыргызстанга эмнеге курууга болбосун? Кыргызстанда дагы аябай потенциалдуу жаштар аябай көп. Кыргыздар башка улутка караганда бир топ потенциалдуу болот тургандыр. Шуга ишениңиздер. Анан жана ошондой эле Америкадагы ким таанышыңыз келсе эле айтып калабы, машинам угон кылып кетти, караштар менен кырылып атабыз деген сыяктуу нерселерди айтып калат да, туурабы? Ошол караштар, ошол Саусайд деп коет бизде, ошо криминальный район кайсыл жерде жайгашкан? 13 район деген сыяктуу да. Ошол жерге барып, жеринин кандай кызыктар, же болбосо ал район кандай негизиле бардыгын көрсөтүп берүүгө аракет кылып көрөлү. Кеттик анда эмесе. Мынакей достор, азыр биз ошол районго келдик. Мисалы ошого окшогон жерлер, мисалы ошого окшогон жерлер топтолуп туруп алышат. Сиздерге да алдыда кадрларды көрсөтөм. Ушундай мисалы машиналарына мына бузук эле таштап кете беришет. Ушундай чоң жерлерде же болбосо бир кычыктарда, мисалы ортоңкул кичинекей көчөлөрдө дагы ушундай адамдар отурушат, адамдар турушат. Ал жерде марихуананы как биз пияз, картошка саткандай эле сата беришет туугандар. Анда азыркы алдыда сиздерге кадрлар көрсөтөм. Алардын жанына барыш дагы бир аз кооптуу негизичи. Бул жерде ушундай машиналарды угон кылып кетет, анан адамдарды тоноп кетет. Анан дагы кандай, мисалы, аябай баягындай урулган, бир жери бырыйган машиналарды айдап жүрө беришет. Анан адамдары да бир башкача адамдар болот да, мындай башкача айта албайсың, аначы түшүндүрө албайсың. Менин эле өзүм бир окуямды айтып кетсем, мисалы 2022 жылы декабрь айында заказ алгам. Доставкада иштеп жүргөн болчумун. Андан кийин эки заказ алып бирөөсүн таштап туруп, анан чыгып туруп заказ завершение кылайын десем, заказ пин-код бар экен. Ушундай пин-код болуп калат. Эгерде пин-код ошо клиент пин-код айткандан кийин анан заказ завершение болот да. Анан кийинки заказга кеткенге болот. Анан ошону биринчини алып туруп эле ошол жерге таштап, клиент жаздым. Мага ошо пин-код айтып койчу, мен заказ завершение кыла албайтам депчи. Анан ал айтты, ал жактан эле келип калды. Эки бала менен бир 25 жаштагы балдар. Анан бирөө алдыга турду, машинанын алдына, бирөө бул жерге турду. Анан why my food дейт. Анан түшүнбөйм. Анан кийин аябай башкача произношение менен да сүйлөйт анан буларчы. Анан кийин тамагым кайда, кая койдуң дейт. Анан эшиктин жанында койдум десем болбойт, мен алган жокмун, анан мына деп эле ушинтип бирдемкелерди айтат. Жүрөк түшүп калды уже. Айтып атышканда караштарга жакшына неме кылгыла, аларга неме көп бакына кыжыңдаша бербегиле, башка кылбагыла деп айтып атышканда. Анан ошол ойго келди. Булар атып салбай эле, булар эми чындап эле $20 үчүн, $10 үчүн эле атып салыш буларга эч кеп эмес да. Ошондуктан анан айтты тигисечи, машинаны неме чекеге жылдыр депчи. Машинаны жылдырайын десем, алдыда бирөө турган, алдыда бирөө курткасын моюнуп турган, курткасынын ичинде бир тапанча эмес, чоң автомат эмес, ошо бир ортосунда бир не деп коет эле, ошондой бир пистолетти кармап турган. Эшиги неме машинаны жылдырганда алда жылып кетти, анан курткасы ачылып кетти да. Көрүп калдым. Жүрөк түшүп калды. Анан могу дагы чекеге жылып атпайбы мененчи. Бунун да курткасы ортосу ачылып кетти. Узун мында очёртка салып алыптыр бул жергечи. Анан жүрөк түшүп, анан кийин бир 40 мүнөттөй кыжылдашып туруп, мен заказыңды бердим дейм, ага болбойт, булар түшүнбөйт. Экинчи заказды берейин десем, буга көнүшпөйт. Ушундай бир сааттын аралыгы өттү да, опшийчи. 1 сааттын аралыгы өттү, анан зорго көндүрдүм буларды. Экинчи заказды бердим да, анан кеттим да. Анан кыргыздардын баягындай жаңы алып, салондон алып, жаңы алган машиналарын клиент болуп эле чыгып, пистолет такап түшүрүп, айдап кетип калгандарын угам. Анан доставкада иштеп калышат ошол райондордочу. Заказын алып чыккычаңды машинасын ачык таштап кетет, машинасын сразу отуруп угон кылып кеткендер бар. Ошондуктан бул жака келгенде машинаңыздарды обязательно култап, анан бир 5 мүнөткө же 2 мүнөт, 1 мүнөт болсо дагы машинаңыздарды култап кирип чыгыңыздар. Бул жак аябай ушундай кооптуу шаар. Жана туристтер көп келген жай бул. Сиздер өзүңүздөр деле көрүп калсаңыздар керек. Таанышыңыздар же болбосо досуңуздар Чикаго шаарына келгенде ушул фасолдун жанына сүрөткө түшүп жибергендерин. Азыркы учурда курулуш иштери жүрүп жатканына байланыштуу жанына барып көрүп
жанынан тартылган жокпуз, бирок туристтердин ушундай курулуш иштери жүрүп жаткан болсо дагы туристтер жака элдеринде сүрөттөргө абдан көп түшүп, өздөрүнүн ата-энелерине жөнөтүп жатса керек. Бул тар көчөлөр силерди американский фильмдерди эсиңерге салып жатса керек. Жана ошондой эле эң силер сүйүп көргөн жаштык мезгилиңерде Бэтмен киносу дагы ошо Чикаго шаарына тартылган. Негизи эле Чикаго шаарында ушундай тар көчөлөрдө биздин баягындай жаман караштар деп коебузбу, ошолор аябай марихуана чегип отурушат. Достор, Чикаго шаарындагы тазалык башка шаарларга, башка Американ штаттарына караганда бир топ таза деп эсептелет. Чикаго шаарында тазалык өзүңүздөр көрүп тургандай таптаза. Достор, силер американский кинолордон көп эле көрүп калсаңар керек, ушундай бир фуд трактарды Америкада негизи эле мексиканский тамактар, мисалы тако, ошогон бир тамактары аябай популярдуу. Бул жерден көчөдөн өтүп калган эле биздин элдер же болбосо башкалар алып, сатып жеп, сабой жеп кете беришет. Өзүңүздөр көргөндөй эле, азыр бул жерде баалары бир канча башка ресторандарга караганда төмөн. Мисалы, ресторанда бир $10 нерсе боло турган болсо, бул жерде болсо ошол нерсе эле $7 же $8 түзөт. Азыр биз машинаны бул жерге токтоттук. Анан Чикаго шаарында негизи эле транспорт боюнча айтып бергим келип атат. Чикаго шаарында транспорт аябай жаман иштейт. Мисалы, автобус болобу, метро болобу, башка нерселер. Ошондуктан адамдар көбүнчө өзүнүн машинасы менен жүрүшөт. Биз обязательно төлөп коюшубуз керек. Бул жерде неменин паркинг номери турат. Анан машинанын номерин жазабыз дагы. Бул жерге караңыздар. Азыр мисалына жандырабыз. Жандыргандан кийин эле стартты баскандан кийин биз кайсы линияда турабыз? Кызылдабы, көктөбү? Биз азыр жашылда турабыз. Бул жерге биздин машинанын номерин жазабыз. Мынакей достор, азыр биз 1 саатка $7.23 төлөп атабыз. Мына confirm дейбиз. Анан бул жерге номерди жазып коебуз. Номер жазгандан кийин номериңе SMS келет, мончада сенин машинаңдын убактысы бүтөт деп. Мынакей болду туугандар. Андан эмесе биз метрого кеттик. Азыр биз метрого келдик. Буну төлөйбүз. Адаттагыдай эле. Go. Бул жердеги азыр кызыктарды дагы көрсөтүп беребиз. This is Adams and Walker. Мынакей достор, азыр биз метрого отурдук. Метронун тазалыгы таза эле экен, бир топ эле таза. Бирок ар метро ар кандай, бирөөсү болит болсо, бирөөсү таза болот. Америкадагы метролордун бир чындыгында жагымсыз жыттары, Москвада болсо сигарет чеккенге болбойт да. Немеде бул Америкада болсо ушундай бир жагымсыз жыттар, бир караштардын кылганы, жалаң эле караштар чегип жүрөт. Менин көргөн, байкагандарыма караганда. Монда иттер менен да жүрүшөт экен. Бул эмнеге? Бул коопсуздукту сактоо. Достор, мен бүгүн силерге ушундай бир жакшы видео тартуулап атып, өзүм дагы бир жакшы эс алдым. Өзүм дагы бир Чикаго шаарына келгенден бери бунчалык бир айланып, сейилдеп көргөн эмес элем. Ушундай жөө биз эми көп эле жөө жүрбөйбүз да. Мисалы, машина менен жүрөсүң, бир жумушуңа жакка барасың, бияка барасың, баардыгы эле машина болот да. Ошондуктан өзүм жөө басып баардыгын көрсөң, мындай айлана турчу бир жерлер бар экен деген сыяктуу ойлор калат экен да. Мисалы, мына түнкү Чикагода эле бир топ кооз келген американецтер айтып берчү, мисалы, таксиде иштеп жүрөсүң, башкада айтып берчү да. Сен Чикаго даунтаун аябай сулуу, аябай кооз бир гөлдөрү да аябай сонун деп айтып берчү да. Эми ошол гөлдөр ооба деп койчубуз, бирок өз көзүбүз менен чындыгы, мисалы, айланып көргөндөн мындай ошону түшүнүп жетет экенсиң да. Мисалы, мына көлдүн жээгинде жүрсөң дагы болот, башка кылсаң да болот, мисалы, сейилдесең болот. Сейилдечү жерлер аябай көп экен. Негизи американ стресси көп деп айтышат, бирок сейилдегенди дагы билиш керек. Иштегенди билгенден кийин жем алганды да билиш керек деп цитата бар го. Достор, биз ушунча материал даярдап жүрүп, өзүбүздүн дагы курсагыбыз ачты. Анда эмесе силерге Америкадагы кухняны көрсөтүп бербейинби? Кандай дейсиздер? Америкадагы кухня канча турат? Канча сом, канча доллар бир пицца же болбосо американецтер эмне жейт деген суроого анда эмесе жооп берели. Анда эмесе кеттик. Азыр бизде дагы саат 9:30 болуп калды. Анда эмесе биз американ кухнясын силерге көрсөтүп бергенге аракет кылайлы.
кеттеген эмес. Туугандар, негизи Америкада 5-күнү, 6-күнү аябай көп майрамдашат. Ошондуктан кафелерде очередь ушунчалык көп болгондуктан, мисалы азыр кафеге келдик, биз очередке турдук, 30 минуттан кийин очередибиз келет да. Азыр мисалы биз пицца жеген келгенбиз да. Бул жакта пиццалар, мисалы башкалар халал болгондуктан только чиз пицца же болсо бир вегетарианский пиццаларды гана жейбиз да. Азыр биз кирип көрөйлү. Бул жакта мисалы адамдардын көпчүлүгү мисалы 5-күнү эс алгандыктан ушундай бүткөн жерлер болот да. Мисалы баардык эле столдор толо башкалар. Ошондуктан Америкага эгерде 5-күнү эс алам десеңиз, эртерээк столду бронь кылып койгонду унутпаңыз. Достор, азыр биз келдик кафеге, американский кафе. Бул биз бүгүн 6-күн. 6-күнү келгендиктен адамдар аябай көп. Бизде маданиятты билесиңерби? Бир кафеге кире турган болсок, эгерде тыйт сүйлөп, бирөөгө бир тоскоолдук жаратпай сүйлөйбүз. Бул жакта болсо өзүңдүн сөзүңдү угууга дагы мындай бир мүмкүнчүлүк жок да. Ушунчалык катык кыйкырып сүйлөшөм. Бир ушул маданият кандай маданият мен түшүнгөн жокмун дагы делечи. Ошондуктан азыр биз заказ бердик. Бул менюсу чиз пицца заказ бердик, сырный пицца жана вегетарианский пицца. Азыр бир канча минуттордон кийин келип калат, бир 15 минут деди. Андан кийин пицца келгенден кийин көрөбүз кандай экенин, кандай даамдары, Кыргызстандыкына окшошпу, же окшош эмеспи деген сыяктуу. Достор, мындакей келди. Бул бир пиццанын баасы $30 экен. Суусу дагы келген. Бул жерде жөнөкөй суу дагы. Бул жерде биздин нанды дагы берет экен, мындай. Өзүбүздүн даамы ошондой эле. Анда эмесе бисмилла деп пиццаны уступ көрөлү, кандай болот экен, даамы кандай экен, чогуу сиздер менен бирге көрөлү. Бисмилла. Бул вегетарианский пицца. Бисмилла. Даамы аябай жакшы экен. Сонун экен даамычы. Башка пиццаларга караганда, жөнөкөй жерлерге караганда билбейм, мага аябай мындай даамдуу сезилди. Немелери нандары жумшак. Достор, кыргыздар көп жашаган шаар жана ошондой эле мигранттарга бай болгон Чикаго шаарын көрсөтүп бергенге аракет кылдым. Достор, сиздер кийинки чыгарылыштарда кайсыл шаарды көргүңүздөр келет? Нью-Йорк болобу же Лос-Анджелес болобу? Өзүңүздүн ой пикириңизди комментарийге жазып кетиңиз. Биз ошого карата видео тартканга аракет кылайлы. Кийинки чыгарылыштарда кайсыл шаарды көргүңүз келет? Анда комментарийге жазып кетиңиз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки чыгарылыштардан жолукканга чейин аман болуңуздар, сак саламатта туруңуздар.